Иштетүүгө ийкемдүү келген кайыштан көркөм сүрөттөрдү жаратуу ар кимдин эле колунан келе берчү иш эмес. Мындай өнөр ээлери арабызда бар болгону бизди кубандырбай койбойт. Алардын бири Сагын Дедиева. Сагын айым 35 жылдан бери дал ушул кийизден, кайыштан жана булгаардан буюмдарды жасап кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Анын айтымында буга чейин мындай өнөрдү эч бир жерде баалап, баркташтуу эмес. Акыркы убактарда гана этно буюмдар өтө актуалдуу болуп калды жана баасы да кымбат дейт. Мурда союз мезгилинде баягы биздин орустун эмеси болуп, биздин нукура кыргыздын баягы кол өнөрчүлүгү бааланган эмес. Биз өзүбүз деле баалачу эмеспиз да, баягы Орусиянын программасы менен окудук да, сүрөтчүлөр окуу жайын. Азыр болсо таптакыр эле биз үчүн да аябай булт болуп атат. Тээ айылдарда ата-энелер, картаң карыялар биз билбеген нерселерди алар билет экен. Тилекке каршы аябай аз алар. Биз ошолордон барып баягы терини илгери кантип кыргыздар илгери тери менен оокат кылыптыр да. Анан ушундай аябай кызыктуу нерселерди биз эми угуп, өзүбүз да таң калып, өзүбүз жасап баштадык. Убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ушул бөлмөдө өткөрөт. Үй бүлөсүн да ушул өнөрдүн аркасында баккандыктан учурда буйрутма алып, күнү түнү иштеп жаткан кез экен. Көпчүлүк учурда этно буюмдарга чет өлкөлүк туристтер кызыктар болоорун айтып өттү. Ошол менен катар үйлөнүү үлпөт тойлордо да белек катары көп тартуулашат. Бир-эки жыл мурун чет өлкөлүктөр аябай кызыгышып, таң калышып эметчү да, сатып алышчу. А могу акыркы жылдары өзүбүздүн кыргыздар эле алып кетип атат. Биз дагы өзүбүз да таң калабыз. Анан сурайбыз аларга, теги эмнеге мурда алчу эмес элеңер, эмнеге алып атасыңар десек, алар да үйүн тиги музейдей кылып жана особняктар салып атышпайбы? Ошол жака дагы этно биздин ата бабанын буюмдарын койгулары келишет экен да. Эл ичи өнөргенче. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сайкиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.